Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Бүгүнкү сабакта биз муун жана муундун түрлөрү жөнүндө сабак өтөбүз. Биз сабагыбызда муун боюнча маалымат алабыз жана ой жүгүртүү, сүйлөө кебибиз өнүгөт. Сөзсүз түрдө эне тилибизди сыйлоого аракет кылабыз. Сөздө канча үндүү тыбыш болсо, демек ошончо муун болот экен. Мисалы, биз дин деген сөздү ала турган болсок, бул сөздө 2 үндүү тыбыш бар, демек 2 муун да болот экен. Кыргыз тилинде муунду үндүү тыбыштар түзөт. Бир жолку дем чыгаруу менен айтылган сөз же сөздүн бөлүгү муунду түзөт. Алма бул сөздү 2 ыргак менен айтабыз. Сөздө 2 үндүү бар. 3 бул сөздү бир дем чыгаруу менен айтабыз, демек бир үндүү, бир ыргак бар. Ар бир муундун борборунда үндүү тыбыш турат. Үндүү тыбыш жеке туруп да муунду түзө алат. Мисалы, асан. Бул жерде биринчи муун үндүү тыбыштан турду. Сөздөр бир муундуу жана көп муундуу болуп бөлүнүшөт. Бир муундуу сөздөргө от, ал, күч жана башка кирсе, көп муундууларга билгендер, көпөлүк жана башкалар кирет. Муундун түрлөрү 3кө бөлүнөт: ачык муун, жабык муун жана туюк муун. Ачык муун үндүү менен сөз башталып үндүү менен аякталса, демек ал ачык муунду түзөт. Үндүү менен башталып жана үндүү менен аяктайт. Эсиңерден чыгарбагыла. Ал эми жабык муун болгондо, бул муун үнсүз тыбыш менен аяктаса, жабык муун болот. Үндүү менен башталып, үнсүз менен аяктаган сөздөрдү жабык муун дейбиз. Мисалы, ал, от, ый жана башка. Жана биздин дагы 3-чү муундун түрү бул туюк муун. Туюк муунда үнсүз менен сөз башталып, үнсүз менен аякталса, демек бул туюк муунду түзөт. Мисалы, төрт деген сөз, бер, чач, сал жана башка сөздөр. Эми мисалга көңүл бурабыз. Алмурут деген сөз биринчи мисал ал жабык муун болду, му ачык муун болду, рут бул туюк муун болду. Ал үнсүз тыбыш менен, му үндүү менен жана рут үнсүздөр менен аяктады. Тапшырма 255 көнүгүүнү аткарабыз. Анда сөздөрдү жазып, муунга ажыратасыңар жана муундун түрлөрү боюнча суроолор берилген. Ушул 3 суроого кыскача кылып жооп жазып жөнөтөбүз. Балдар, ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Жакшы маалыматтарды алдыңар деп ойлойм. Анда саламатта калгыла.